6 мартка карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? 21 февралда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Дубайда Интерпол менен кызматташып, маркум Кыримтөбөл Камчы Гөлбаевдин жакын кишиси деп эсептелген Талайбек Рысалиевди кармады. Атайын кызматтан Рысалиев Гөлбаевдин кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү катары каралып жатканын кошумчалашты. Ага уюшкан кылмыштуу топко катышуу айыбы тагылууда. Бишкектин 1-май райондук соту Рысалиевди сыртынан камакка алды. Рысалиев Камчы Гөлбаевдин жакын адамы болуу менен анын таасирин мыйзамсыз киреше алуу үчүн пайдаланып турган. Ал түздөн-түз же кыйыр финансылык же башка материалдык пайда алуу максатында жеке менчикке оор кылмыштарды жасоо, ошондой эле башка кылмыштуу ойлорду ишке ашыруу үчүн пайдаланган деп билдирди УКМК. Талайбек Рысалиев 2020-жылы экс-бажычы Райымбек Матраимов менен байланыштуу болгон Мекеним Кыргызстан партиясынан парламенттин депутаттыгына талапкер болгон. Ошондой эле ал кылмыштуу дүйнө менен айрыкча Гөлбаев менен байланыштуу делип айтылып жүргөн. Тиш доктурда каза болгон кыздын өлүмүнө байланыштуу кармалып, февраль айынын башында үй камагына чыккан анестезиолог 1-май райондук сотунун чечими менен 21 мартка чейин тергөө абагына киргизилди. Буга чейин каза болгон кыздын 60ка жакын тууганы 1-мартта башкы прокурор Курманкул Зулушевдин кабыл алуусун талап кылып чогулганда, аларды милиция кармап кеткен айтылган. Кыздын туугандары анын өлүмүнө байланыштуу дарыгерлерге коюлган беренени алмаштырууну талап кылышкан. 3 жашар кыздын чарчап калганы тууралуу 18 декабрда белгилүү болгон. Анын жакындары окуяга дарыгерлерди күнөөлөп, иштин акыйкат тергелишин талап кылып келишүүдө. Улуттук электр тармак ишканасы электр энергиясын керектөөгө чектөө киргизди. Улуттук электр тармагы мындай чара Токтогул жана 3 Коргон кестеринде гидроагрегаттарды реконструкциялоо иштери башталганы менен түшүндүрдү. Жалпы кубаттуулук 290 мегаваттка чейин азайтылат. Мындан улам керектөө көп болгон сааттарда чектөө киргизилет. Эртең менен 6:00дөн 9:00гө чейин, кечкисин 18:00дөн 21:00гө чейин. Энергетиктер абоненттердин эсептегичтеринде да кубаттуулукту убактылуу азайтып жатышат. Керектөөчүлөрдү бул жагдайга түшүнүү менен мамиле кылууну жана электр энергиясын үнөмдөөгө, бир эле учурда бир нече энергияны көп жеген электр жабдууларын иштетпөөгө чакырабыз дешти ишканадан. Анткени менен алардын айтымында электр энергиясынын керектөө азайып, күн жылып калганда абал ордуна келет. Буга чейин энергетика министрлиги да Токтогул суу сактагычында суу аз болуп жатканын, үнөмдөө болбосо суу сактагычта суунун көлөмү өтө аз деңгээлге түшүп кетерин эскерткен. Жогорку кеңештин бир нече депутаты Сүйөркулов 16/1 дарегиндеги үйдүн жашоочуларын көчөгө чыгарууга катышкан муниципалдык кызматтардын жана Бишкек мэриясынын жоопкерчилигин кароону сунуштады. Убагында мамлекеттик органдар маселеге көңүл бурбай коюшкан. Башкы прокуратурага, мэрияга канча жолу жаздым. Жарандар акчасынан же үйүнөн жок калды. Жардам берүү керек. Мен бул маселени президентке жеткирүүнү суранам. Алар эшикте жашап калбашы керек да. Аларга резервдик фонд аркылуу жардам көрсөтсө болот, деди Дастан Бекешов. Депутат Кундузбек Сулайманов талаш тартышты күн жылып калганда чечүүнү ал эми Марлен Маматалиев, мэр Айбек Жунушалиевдин жеке жоопкерчилигин кароону сунуштады. Сүйөркулов 16/1 дарегинде үйдүн жашоочулары марттын башында мажбурлап чыгарылган. Мэрия имарат үй эмес, соода борбор катары курулганын билдирүүдө. Ал эми үйдүн жашоочулары ал тууралуу билишпегенин, кадимки эле батир катары сатып алышканын айтышууда. УКМК Москва райондук сотунун судьясын кармады. Шектүү кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланууга айыпталып жатат. Кыргызстандын судьялар кеңеши аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксаат берди. Президент Садыр Жапаровго судьяны кызматтан четтетүү тууралуу сунуш киргизилди. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары кармалган судьяны сот процесстеринин катышуучуларынын биринен пара опузалоого шектелип жатканын жазышкан. УКМК Азия өнүктүрүү банкы Караколдо канализациялык тазалоочу курулмаларды курууга $1,498,000 бөлүнгөнүн, бирок ичүүчү суу менен камсыздоону өнүктүрүү департаментинин чиновниктери бул акчаны жалданма компаниянын чет өлкөдөгү банктагы эсебине которуп салганын билдирди. Бирок банк банкрот болуу алдында турат. Ошентип акча чет мамлекетке чыгарылып кеткен. Департаменттин ичүүчү суу менен камсыздоо, саркынды сууларды чыгарууну өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы кармалды деп билдирди УКМКдан. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, аялдар күн сайын үй чарбасына орточо суткасына 4 саат 20 мүнөт убактысын коротот. Бул алардын убактысынын 18%дан ашууну. Эркектерде болсо бул 1 суткалык убактысынын 4%га чукулун түзөт. Натыйжада аялдар эркектерге салыштырмалуу үй иштерине дээрлик 5 эсе көп жана бала тарбиялоого 2,3 эсе көп убакыт сарпташат, дейт Улуттук статком. Ошол эле учурда айыл жергесинде жашаган аялдар менен шаар жергесинде жашаган аялдардын ортосунда кыйла чоң айырма бар экени белгиленет. Айыл жергесинде аялдар орто эсеп менен үй жумуштарына шаардагыларга караганда 1,2 эсе көп убакыт жумшашат.